менің ақшам $10,000 $5,000 қосылып қалды да. Жабат шок болып қалдым да. Фархат ағаймен оқып жатқанда мен $10,000 капитал кіргізгем. Біз фида монетасын сатып алғанбыз. $10,000 барына сатып алғам мен. 17 күннің ішінде $1,200 түсіп кетті. Менде ушундай эмоция качеля болду. Трейдинг меники эмес окшойт. Мен дегенмин тото окшойм. Ушу кача ушул $1,200 кармап калайын деген ушул ой келди да. Сурадым, Фархат агай, давай бизде ушундай болуп атат. Мен эмне кылсам болот? Сен 1000 уштук алган болчуң, 1050 уштук турат. Болгону бас түшүп кетти бул жерде. Получается, спот үйдө мына жерде риск жок деген себеп ушул болуп атат да. Анан $2,000 киргизип көрдүм. Мен кайра дагы сатып алдым. Мен башында түшүп эң кымбат жерде турганда мен 1000 уштук алгам да, кайра түшүп кеткенде дагы 1,5 уштук сатып алдым. Бул стратегияны колдонуп көрөйүн практика жүзүндө. Сатып алдым, анан арадан 7 күн өттү. Почти 1 ай болбой атып эле менин капитал кайра 2 эсе менен акталып чыкты да. Жабат шок болуп калдым да. Монета түшүп кеткенде сатпастан, наобороттон сатып алыш керек экен. Мен наобороттон сатып алдым, $2,000 дагы киргиздим. Получается 1,5 штук алдым да. 8.7 центке жеткенде эле уже менин акчам $10,000 $5,000 кошулуп калды да. Получается бул жерде азыр мен $3,000 пайдада турам да. Анан оказывается споттун ушул жери жакшы экен да. Монета түшүп кетеби, көтөрүлүп кетеби, лишь бы сенин акчаң жоголбойт да, тура берет, кошелёкто тура берет.